Саламатсыңарбы балдар? Биология сабагы боюнча тест 7 класстар үчүн мугалим Шабданбекова Жипаркүл. Анда эмесе суроолорубузду баштайлы. Аталган сууда жашоочу канаттуулардын кайсынысы кызыл китепке киргизилген? Акку, ак каз, жапайы өрдөк. Кана ойлонуп табабыз, кайсынысы кызыл китепке киргизилген? Эгерде ойлонуп тапсаңар, анда туура жоопту көрсөтөлү. Андан кийинки сурообуз. Канаттуулардын жүрөгү канча камералуу? 2, 3, 4. Кана туура жообун көрсөтөбүз балдар. Туура жообу канаттуулардын алдыңкы буттарында канча манжа бар? 1, 2 же 3пү? Кана ойлонобуз. Эгер белгилеп бүтсөк, анда туура жообу тукуму үчүн кам көрбөгөн, такыр уя салбаган канаттуу кайсы? Күкүк, каргабы же чабалекейби? Ойлонобуз. Муну баарыбыз жакшы билет болушубуз керек. Демек, канаттуунун түйүлдүгү азык затты кайдан алып өрчүйт? Демек, биринчи жообу энесинен, жумуртканын сарысынан, жумуртканын белогунан. Ойлонобуз. Демек, туура жообун тапкан болсоңор, сарысынан. Канаттуулардын оң карынчасында жана оң дүлөйчөсүндө кандай кан болот? Туура жообу аралаш, артериялык жана веналык. Туура жообун кана ким айтат? Венал. Канаттуулардын кайсы сезүү органы жакшы өрчүгөн? Көрүү, жыт билүү жана туюу. Кана белгилеп бүтсөк, анда туура жообун көрсөтөбүз. Канаттуулардын денесинин температурасы орточо 42 градус Цельсий. Ушул жылуулукту эмнеси сактайт? Терисиби, куш жүндөрүбү же канатыбы? Кана туура жообу куш жүндөрү. Канаттуулардын алдыңкы бут курчоосу эмне кызмат аткарат? Басуу, тамактануу, угуу. Туура жообу угуу. Канаттуулардын бут курчоосуна кайсы сөөк мүнөздүү? Шыйрак, каржилик, күнжилик. Кана туура жообун табабыз. Эгер силер ойлонуп тапкан болсоңор, анда туура жообу. Силер эгерде белгилеп бүткөн болсоңор, кимиңердики туура болсо, бардыгы туура болсо, анда сен азаматсың. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.